Асанбек Стамовдун «Чүй баяны» аттуу повести окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Дыйканбек институтту бүтөөрү менен эле Борбордун өзүндө көркөм фондуда иштеп калды. Ошол Борбордо иштеген 2 жылдын ичинде ал санаасына келбеген ийгиликке ээ болду. Тарткан сүрөтүнүн баары оозго алынып турса, жаш талапкерге мындан артык таалайдын кереги эмне? Өзгөчө Дыйканбектин 3 эмгеги жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүндө аябай макталды. Мактагандардын арасында атактуу Сары Мурут сүрөтчүнүн өзү да бар эле. Ал Дыйканбектин эмгеги менен таанышкандан кийин живописчинин келечеги айкын деп пикирин газета бетине айтты. Ошондон кийин 3 сүрөтүн тең музей сатып алып, зоболосу көтөрүлгөн Дыйканбек туш-туштан заказ алып, ишке баш оту менен батты да калды. Ал гана эмес, Дыйканбекти сүрөтчүлөр союзуна кандидаттыкка алышып, кичинекей мастерскаяда бөлүп беришти. Эгер ушул жолунан тайбаганда Дыйканбектен чын эле жакшы сүрөтчү чыкмак. Ал көп иштеп, көп изденчү. Сүрөт искусствосунун тарыхында дурус өздөштүрүп, айрыкча Левитанды жакшы көрө турган. Ошондуктанбы, Айтор өзү да пейзажга көбүрөөк кызыгып, тарткан этюдтарында боёкту таасын берүүгө аракеттене, техниканы да кыйла өздөштүрүп калган. Өзгөчө ал күндүн нурун, абаны жакшы тартчу. Орус реалист сүрөтчүлөрүнүн жолун өздөштүрүү гана ийгиликтин бирден бир булагы деп түшүнүп калган. Бирок кээде ал жаштык кылыппы, табияттын тышкы кооздугуна көбүрөөк кызыгып кетчү. Анысын өзү дароо сезип, бул туура эмес ыкмадан качуунун аракетин жасай турган. Кээде адамдын жолу ачылганда ырас өзү эле келет. Ийгиликке жолтоо болчу эч нерсе жоктой сыяктанат. Аруки менен да дал ошол жылы май айында таанышты. Ал күнү Дыйканбек кичинекей мастерскойунда жалгыз отурган. Асман ачык эле. Жашыл кийген Фрунзе ого бетер көрктөнө, таза аба, жаз деми, адамдардын жарпын жаза, көчөлөр шаңга толуп турган. Өзгөчө Дзержинский бульвары сейилдеп чыккандарга батпай, сулуу кийинген сулуу кыздардын каткырыгы жанга тынчтык бербей, тегерегиндеги туш келди чачылган этюдтарга көз чаптырганы менен Дыйканбектин иштөөгө мойну жар бербей, ал аябай зеригип отурган. Мындайда Дыйканбек этюднигин көтөрүп алып, аларча үрөөнү тарапка кеткенди жакшы көрө турган. Жаңыдан кире баштаган аларча суусунун сүрү, шаңы коркунучтуу болот. Адамдын кучагы жеткис ак таштарды топтой агызып, агып бараткан таштар бири-бирин сүзгөндө анча ачык эмес дүлөй үн тез-тез чыгып, ошондон улам суунун сүрдүү шары алда кайда угулат. Кызгылттал арасынан булбул сайрап, эми эле ачык турган күндүн бетин тердиктей кара булут жаба өткөн кетет. Анан кайра күн нуру ысык тиет да, тетигил жакын эле жерден көгүш жашыл болуп күндүн желеси көрүнөт. Мына ушул өрөөндүн кооз элеси Дыйканбектин делебесин козгоп чакырып жатты. Бирок ал ордунан шарт туруп кетүүгө мойну жар бербей, илээндей абалда турган кезде эшик чертилди. Баягы көп достордун бири го деп ойлогон Дыйканбек ордунан козголгон да, унчуккан да жок. Бирок эшик ачылып, өмүрүндө көрбөгөн кыз ээрчиткен чалдын кирип келиши Дыйканбектин таң калуусун ого бетер арттырды. Адашып кирсе керек деп ойлоду. Бирок ал ызаат кыла ордунан тура калды. Чалдын колунда чаар ала куржуну бар эле. «Балам, сен Абдынын уулусуңбу?» деди. Чалдын үнү өтө ишенимдүү, бийик эле. Алдында кер мурут жигит эмес, бир карапайым бала тургансып, анын анчалык таңазар албагансып дегеле эркин турушу Дыйканбекке анча жага берген жок. Чал жумуру ак сакалчан, орто бойлуу экен. Боюнун кодолугуна карабастан үнүнүн бийиктигин дегенчелик кылып таң калып койду Дыйканбек. Бирок кичинекей боюна жарашпагансып, чалдын колунун манжалары узун жана аябагандай жоон эле. Дыйканбектин сүрөтчүлүк баамчылдыгы муну заматта байкап койду. Чалды ичинен анча жактыра бербегени менен Дыйканбек эмнегедир тайсалдай элпек жооп берди. «Ооба, аксакал, мен Абдиевмин, отуруңуз». Кызыл таар менен жабылган жаңы диванды көздөй кол жаңсады. «Мен сизди тааныбайт экенмин» дегенчелик суроо турду.
Чал куржунун ошол койгон ордунда калтырып, диванга көчүп басты да ак калпагын алып колго жасалган көгүш баркыт топусунун четинен сызылган терин сүртө баштады. Чалдын чечинип коюп, жайлуу отурушу атай эле Дыйканбекти издеп келгенине күбө болду. Ушуга чейин улага жакта турган кызга ызаат көрсөтпөгөнүнө өкүнө түшкөн Дыйканбек алдастап калды. «Келиңиз бияка» деп башаламан сүйлөп, диван жакты көрсөттү. Ал перинин кызындай сулуу эле. Дыйканбек кыздын бутунан башына чейин көз жүгүртө салып, бир саамга нес боло түштү. Ал бутунда лакталган аппак шпилка туфли кийиптир. Боюна куюп койгондой жарашкан көгүш ачык гүлдүү көйнөгүнөн торсойгон түшү чыңап турат. Кап-кара чачын кинолордогу сулуу актрисаларча кырктырып, ийинден ары таштап коюптур. Анысы эки далысын жаап, жарашып турат. Кыздын жүзү ак саргыл, моймолжуган коюу кара көздүү, кирпиктери узун эле. Дыйканбектин таасирдүү карашын туйган анын эки бети тамылжый түштү. «Ал карындашың болот, кызым Аруке, отура кой». Чал оң жагын көрсөттү. Дыйканбек кызды көбүрөөк тиктеп, чекилик кетиргенин сезип уяла түштү. Кыз ийилип барып башын чулгуй отурду. Назданган турпатында эркелиги билинип турду. Атасына көп окшобойт деп баамдады Дыйканбек. Жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй туйлап, бирок Дыйканбек дароо токтоо көрүнүүгө аракеттенди. Ушул тапта чал Дыйканбек менен эки көчөнүн четинен туруп сүйлөшүп жаткандай бек унчукту. «Бизди тааныбай турган жөнүң бар, балам. Эмесе элден мурда өз жайыбызды түшүндүрөлүк. Анан сен өз жайыңды сүйлөп берерсиң. Менин атым Шорук. Сага бөтөн эмесмин. Атаң Абдынын тамыры болом. Бир чети сөөгө элек. Менин кемпирим менен атаң экөө бир уруудан. Раматлык атаң экөөбүз тетигил чүйдүн башындагы арпа тектирден далай дың бузбадыкпы? Адепки жылы ошол арпа тектирге картошка айдадык. Картошкабыз тим эле аяктай болду. Күзүндө токмоктун базарына алып барсак, көргөн орустар ушундай да чоң картошка болобу дешип ишенишпейт. Ачуум келгеннен жанымдагы шамшарымды сууруп алып, бир картошканы бөлө чапсам, тим эле шабдаалга окшоп сап-сары ширеси чыга түштү. Ошондо картошкабызды орустар жарым саатка жеткирбей талап кетишкен. Акчаны жан чөнтөккө тултуйткан экөөбүз ашканага кирип дунгандын мантусунан алып коюп, пивого бир тойдук дейсиң. Бир дуулайлык деп чечкенбиз. Кызып калыптырбыз. Арабаны кантип чеккенибизди билбейм. Түн ортосу оогондо үйгө келсек, базарлык алып келишет деп үйдөгүлөр уктабай күтүп отурушуптур. Базарлык тургай, жан чөнтөктөгү акчабыз түбү менен жок. Ошондон кийин атаң оозуна эч нерсе албай койгон. Бозо да ишчү эмес. Анда сен жоксуң, жаңыдан коммуна уюшуп жаткан кез. Баса, бозо демекчи, атаң кызык адам эле. Арпа тектирге таруу айдачубуз. Данын көтөрө албай таруубуз жыгылып, жийип алууга шаабыз жетпей калчу. Кышында атаң таруунун шагынан сары каймак бозону кордоп таштап, эшигинин алдына ордо куруп коёр эле. Абдыкемдин бозосу ай дешип, керейлигичке бекер бозо ичишип, ала күү болгон эле эл. Ушунча элди бекер бозо менен багып, жаныңа эмне күч келди дечүбүз. Анда атаң, элден айланайын, элден аяган тамакты ит ичсин деп мулжуң этип басып кетчү. Байкушум, тим эле көл эле го. Согуш башталгандан бир жылдан кийин аны рабочий батальонго алып кетти. Аякка барганда да кырман баса турганчылап, дегеле кебелип койбойт. Тууган жерден туз насип буйрбаптыр. Ошондон ары бөтөн жердин топурагын жамынды. Аруке, мына бул куржундагы тамак ашты чыгар. Күн ысып чыкты. Кана жылдызым, бол тез, тамак бүксүп кетпесин. Дыйканбек көк чайнекти чайкап, электр плитасына чай коюп, Аруке столдун үстүн ирээттеп тамак ашты жайнатып жиберди. Дыйканбек тумбочканын ичинен бош стакан издөө менен алек болсо да, Арукеден көзүн алган жок. Кыз Дыйканбекти байкамаксанга салып жатты. Бирок анын басканында, кыймылдаганында наздангандык, жигиттин көөнүн өзүнө бурууга аракет кылгандык бар.
канчалык Дыйканбек жакты карабай столго үңүлгөнсүгөнү менен кыздын туюк сезими жигиттин бүт ал-акыбалын жана да анын кирпигинин кыймылдаганына чейин туюп турду. Анын кырчындай сулуу келбети ан сайын Дыйканбектин жанын өрттөп жатты. Алардын тымызын оюн Шорук карыя бузду. Баятан бери ал Дыйканбектин мастерскойун имере карап, анын дубалга жөлөнгөн этюдтарын көрүп отурган. Эми ал сүрөтчүнүн эмгегин туура баалаган адис адамдан бетер чечкиндүү сүйлөдү. Аппали, ишке жарапсың уулум. Буларыңды атаң көрсөбү, сөзсүз жактырмак. Тетиги сүрөтүң гегетинин алкымындагы кызыл жарлардын өзүбү? Өзү тимели өзү. Тетиги сары жайык чабындыгы? Тимели өзүн тартыптырсың, я. Бу кайсы жер? Атаганат. Бээ байласа болчудай. Ушунуңдун бир жерине кулунду бээ тартып койчу, балам. Мунуңа жан салып койгонсуп кыймылдап турабы? Шордуу абды. Сени өзүмдөй Дыйкан болот деп атыңды Дыйканбек койгон. Ал аскерге кетердин алдында сенин тилиң буудай кууруп, чуркап жүргөн баласың. Сени атаңдай Дыйкан эмес, сүрөтчү болот деп кимдин оюна келиптир? Болсун. Мунуңду көрсөбү, атаң сөзсүз кубанмак. Сен атаңдын өзүн тартыпсың. Атаң Шордуунун бир кызык мүнөзү бар эмес беле? Ал дагы жер суунун көркүн жакшы көрө турган. Кээде кулдуртап аккан кашка булакты тиктеп отура берчү. Ой, сага эмне болду деп сурасаң, ишиң болбосун деп мулуңдап койчу. Кызык, бир курда экөөбүз кыштоого чөп чапканы бардык. Чөптөр гүлдөп кыштоонун толуп турган кез экен. Гүл ачкан дүйүм чөптүн үстүндө көпөлөк, ары дегендер батпайт. Гүл жыттанган кыштоонун түтөк жытынан тим эле башың көчөт. Күн кылкылдап кеч бешин болгондо мен көйнөктү чечип ыргытып, чалгыны шартылдата кирдим. Эртеден бери ойго батып, чабындыны тууруй карап чет жакта жүргөн атаң чаптырбайм деп бетинен түгү чыга колуман чалгыны алса болобу? Эй урган, сага эмне болду дедим. Бир чети курт чалгы кардымды жарып кете жаздаганына ызам келди. Ушуга кантип колуң барат? Чөптөрдүн гүлү түшсүн. Дагы бир жумадан кийин келелик, дейт. Араң жатып ынандыргам. Анда чөптүн өзөгү катып кетип, малга аш болумдуу болбой калбайбы? Түнүндөчү кызык, чоң ташка чыгып алып, айды карап шоңшоюп отура берер эле. Ошондо жанына барып бирдеме десең, наадан деп уруша кетчү. Көбүнчө өзүбүз да байкамаксан болуп койчубуз. Сен накты атаңды тартыптырсың. Атаң сени түшүнмөк. Дыйканбек ысык суу бүрккөн чайнекти көтөрүп келип столдун четине койду. Аруке кичинекей ак чайнектин ичин кайнак суу менен чайкап, чай демдей баштады. Эми Дыйканбек атасынын эзелки курбусуна үйүр алышып, кала берсе аны жүрөгүнө жакын көрүп кетти. Шорук карыянын ырайы өтө мээримдүү. 70 таянып калганына карабастан чачынын агы азыраак экен. Күлбөсү да көзү күлмүңдөй, кыялы жайдары адам экени көрүнүп турат. Жука, каралжын бетинин териси сөөгүнө жабышып, бул Дыйкан адамдын дайыма күндө абада болоорун билгизип, тарамыштуу чоң колунда али да болсо күч бардай, кыскасы Шорук жер менен чоңойгон, эмгекке бышкан адам эле. Эми үчөө бир үй бүлөнүн адамдарындай столду тегеректей чай ичүүгө отурушту. Дыйканбектин мастерскойу сүрөтчүлөр үйүнүн түштүк тарабынын эң үстүңкү этажында болгондуктан кууш бөлмөнүн ичине күн нуру толуп, тамдын бет алдындагы жашыл дарактын арасынан таранчынын чырылдаганы, көчө тарапта катар бараткан кыз-жигиттердин каткырык шаңы даана угулуп, бийик терезеден ары күмүш чайгансыган, маңкайган мөңгүлүү тоонун чокусу алда кайдан көрүнүп, столдун үстүндө тууралган эт, кызыл боорсук додолонот. Ысык суу бүрккөн чайнекке жакын отурган Аруке чай сунган сайын ички ак билеги жарк эте, турпаты назик, отурушу тыкаан. Чекетерин ак жоолугу менен жай сүртүнө чай ууртай белкапар отурган Шорук карыянын жүзү да мээримдүү, каадалуу, ары сыпа. Ачык форточкадан жаздын жыты дембедем уруп, алар бир самга тымый, бул бейпүл чөйрөгө үйүр алыша түшкөн Дыйканбек ойго батып кетти. Ата-эне мээриминен эрте ажыраган ал көз ачканы көл тарапка турмушка чыккан эжесинин колунда тарбияланып,
ошондон кийин тууган жерине бир дагы кайрылып барган эмес. Жакын туугандары жок болгондуктан Дыйканбектин артынан да эч издеп барбай, ал ата конушунан алыс четте өстү. Ошондуктан ансыз да кыялкеч Дыйканбек мына бу бет маңдайында отурган атасын көргөн, атасы менен моюндаша өскөн Шорук карыяны кадыресе медер тутуп, ага ичинен эркелей, анын апакай кызы Арукени улам дит багып караган сайын жүрөгү элжиреп, ичи жылый, эми өзүн бир кезде жакшы көргөн ээсин ээрчип жүрүп, адашып калган күчүк жана алакетке түшкөн машакаттан кийин гана кокусунан ээсине кабылгандай, туулган уясын таап алгандай санаасы тына бактылуу болуп отурду. Бул таалай, бул мээрим эми андан өмүр бою ажырабоочудай, кундуз чачтуу сулуу Аруке ан сайын арбап, Дыйканбектин кумарлануусун арттырып жатты. Дайыныңды гезиттен уктум, деди Шорук. Дыйканбек карыянын сөзүнө назар сала карады. Окутсам аты жөнүң тааныштай. А дегенде, баягы шорду абдыдан бир туяк калбады беле? Ошобу, деп ойлоп койдум. Сураштырсам чын болуп чыкты. Анан бул карындашың Фрунзеден келген сайын барып жолукчу десем көшөрүп болбойт. Кантип дейт? Уялба, ал деген агаң болот, дедим. Анан өзүм чыгынбасам эч нерсе чыкпоочудай. Кайда бир топтон бери далалат кылдым. Элин сагынбас эр болбойт. Болду эми, эл жериңден кол үзбө. Эл оозуна кирип азамат болуп турсуң. Байкуш Абдынын акыбети кайтты. Бүт аймакка атын чыгардың. Өркөнүң өсө берсин. Жалгыздан калган туяк. Мындан ары Дыйканбекти үйгө ээрчитип келүү сенин милдетиң. Шорук кызы Арукени суроолу тиктей өзү ысык кызыл чайдан ууртап койду. Ошол күнү кечке чейин ал үчөө шаар кыдырып музейлерде болушту. Ал эмес Шорук карыянын өтүнүчү боюнча өкмөт үйүнүн бет маңдайында гүлдүү фонтандын жанында сүрөткө түшүштү. Карыяны ортого алып сүрөткө түшүп жаткан Аруке менен Дыйканбекти өтүп бараткандар суктана карап, келишкен жубайлар экен. Капырай, келинчегинин сулуусун ырыстуу карыяда келин уул минтип урматтап көңүлүн көтөргөнүн дешти. Муну кулагы чалган Дыйканбек ичинен жымыңдап, Арукенин жүзү тамылжып уялса, Шорук карыянын мээрими жайнап, терисине сыйбай бактыга тунуп турду. Ал ичинен бул эки жашка өмүр, таалай тилеп, ата канаат, чын эле күйөө балам болуп калса гана, деп элдин сөзүн жакшылыкка жоруй берди. Ал кечке жуук гана токмокту көздөй бет алды. Үйү токмоктун үстүндөгү чакан кыштакта эле. Ошондуктан 1-4 чакырым жерге жөө барса жетээрин эстеп шашкан жок. Аны таксиге отургузуп жатып, Дыйканбек жол киресин таксистке бергенден кийин үйүнө чейин жеткиз, деп убадалашты. Шорук карыя дилинде ыраазы болуп кетти. Ал кемтиги толгондой кубанып кетти. Ошондон кийин Дыйканбек менен Аруке тез-тез жолугуша башташты. Университетте окуган ак маралдай сындуу, наздуу кызга ошол тапта далай студенттер ашык болуп, артынан түшүп жүргөн кез болчу. Бирок Аруке алардын бирине да сөз карматкан эмес. Ошондой эле кесе жооп берип, эч кимисинин көңүлүндө калтырбай кайра ал жигиттердин үмүтүн козгоп, айрымдары менен жолугушууга чыгып да койчу. Кыскасы, топ жигиттин артынан түшүп жүрүшүн өзү да жактыра турган. Каалаган убакта бирөөнү четинен чертип туруп тандап алаарына өзүнүн да көзү жетчү. Үмүткер жигиттер ан сайын кыздын сар изине түшүп, институттагы кечилерде Аруке кайда болсо ошол жерде жүрүшөр эле. Анан калса табият Арукеден мүчө башты аябаган болсо, анын ошондой эле назик, муккан мүнү боло турган. Ал ырдаганда студенттер алакандары өрттөнгөнчө кол чаап, кызды сценадан кетирбей көпкө кармашаар эле. Мындай чакта Аруке өзү да тартынбай жадырап жайнап кетчү. Жакшы санаалаш кыздары: "Койчу Аруке, минтпей жүрчү садага, элдин көзү тиет", дешкен күндөрү да болгон. Ан сайын Аруке наздана жылмайып, бактыган тунса, бир чети жолдоштору ага ич таарлык кылып жаткандай көрөр эле.
Ошентип Аруке менменсинип турган чагында Дыйканбекке жолукту. Дыйканбек кичине эле колу бошой калса университеттин жатаканасын көздөй чапкылайт. Арукени эңсейт. Аруке жатса турса да көз алдынан кетпейт. Анын ашыктыгы күндөн күнгө жүрөгүнө батпай, жүрөгү туйлап, жүрөгү титиреп, куду чарт этип жарылып кете тургансып араңчыдоочу. Анан калса Аруке бир дагы жолу Дыйканбектин элебин кайтарган жок. Ал качан барбасын, кайда жүр дебесин Аруке тартынган жок. Арукенин бийлегени, Арукенин ырдаганы Дыйканбектин жан дүйнөсүн жибитип, көксөсү ан сайын артып, ашык оту жана берди. Арукенин айынан университеттин чоң залында өтчү кечелердин биринен да калчу эмес. Кеченин артында бий башталчу. Анан чимириктей эрип, Аруке менен Дыйканбек бийге түшүп, ал тим эле атайын дасыккан балеринадан бетер вальсты ушунчалык так, жеңил бийлей турган. Музыканын сыбызгы үнү кыялын мас кылып, бийге түшкөн Дыйканбектин колу Арукенин белинен ие кармаганда, ал алаканына куду кызыл калкан көпөлөк кондуруп алгандай, колу калтырап, колу ысып, ан сайын өзүн жеңил сезип кетчү. Дайыма Дыйканбек менен жүргөнүн көрүп, баягы Арукенин сары изине чөп салган жигиттер да анча ага батына албай калышты. Кыз өз сүйгөнүн тандаганын сезишти. Анын үстүнө алара дегенде бул токтоо, салабаттуу жигиттин өмүр баянын билүүгө кызыгышты. Анан алар бул өз чөйрөсүндө атагы чыккан жаш сүрөтчү Абдиевдин өзү экенин билишкенден кийин экөөнүн артынан акмалагандарын такыр эле коюшту. Ошентип Дыйканбек тилегине жеткенсиди. Бирок канчалык эрдемсисе да Арукени бир өбүүгө ал батына алган жок. Ушуга кубаты жетпөөчүдөй, ушуга келгенде Дыйканбек апкаарып, Арукенин алдында өзүн жаш баладай олдоксон, уяң сезип, Аруке Дыйканбектин бул чечкинсиздигин жактырчу эмес. Бирок ал анысын билгизбей, Дыйканбектин олдоксон аракетин акырын секип койчу. Аруке кыялында Дыйканбек менен айкалыша катуу өбүшкөндү каалоочу. Ушуну эстегенде көзү тумандай, ал жыгылып кете жаздоочу. Сыртынан билгизбеген менен Арукенин сезимталы бош эле. Кээде ушунусуна өзүнүн да жини келчү. Бир курдай Дыйканбек Арукени түнкү саат 11 ченде жатаканасына жеткирди. Туулган күнү болгондуктан ошол кечте аны Дыйканбек биринчи жолу ресторанга ээрчитип барган. Бирок алдына келген таттуу шампанскийден карамаганча татпай, Аруке ооз тийбегенден кийин Дыйканбектин өзү да шампанский куюлган бокалга кол созгон жок. Ошого карабастан алар ресторанда аябай көңүлдүү отурушту. Столдун как ортосундагы хрусталь вазада жаңы ачылган мандалактын жыттуу кызыл гүлдөрү турду. Ал оттой алоолонгон кызыл гүлдүн бирөөнү Аруке төшүнө да сайып койду. Алдындагы шоколад кошулган коктейлден камыш түтүк менен кылкылдата сургон сайын бир алтындан жуткансып, ак тамагы болк эте, мас болгон адамча көзү моймолжуй, коюланып, ушул тапта Аруке сырдуу, ал ары наздуу эле. Экөөнүн каректери бири-бирине магниттей тартылып, ан сайын көздөрүнө от чагылыша, Дыйканбек бир чети чыйралып, бир чети алдан тайып, алкымын кыскан, алкымын кычыштырган бир таттуу эңсөөдөн көзү караңгылай, ушул азыр өзүнүн жигиттик абалына кароосу жетпөөчүдөй, буулугуп, ал куду көкүрөгү менен оактос берген булактын оозун басып тургандай, бирок ал бир аздан кийин алдан тайган Дыйканбекти тоголото коюп, шарт эте сыртты көздөй атып чыкчудай сезип кетти өзүн. Ушунун баарын Аруке туюп койгонсуп, ошол абалынан улам Дыйканбек бир чети уялып сүрдөп да жатты. Бирок ошол кезде Арукенин өзү да кереметтүү сезимге алдырып койгон. Алар таксиге отурушуп, эмнегедир жатаканага жеткенге чейин унчугушкан жок. Аруке таксиден көңүл кош түштү да, жатаканасынын эшигин жай ача берип, ал Дыйканбекке акырын гана сырдуу жылмайды. Кош эми, бар эс ала кой. Андан ары артына кыл чайбай шар кетти. Дыйканбек ошол ордунда шалдая бир топко чейин турду. Анан кимдир бирөөдөн аябай токмок жеп, эми гана эсине келгенсип жүдөгөн, сылтыган абалда артын көздөй бурулду.
Шаар тымып, эл аягы суюлуп калган эле. Асмандагы толгон ай кылгырып, көшүлүп, кыймылсыз, булутсуз, жылдызсыз агыш нур чалган кең асман кериле, үлбүрөй Дыйканбектин самоосун ого бетер күчөттү. Кирсиз, машакатсыз жыпжылуу майдын түнү. Жигит жүрөгүнө сүйүү чачып, жигит жүрөгүнө тынчтык бербеген түн. Ошол түнү Дыйканбек кыздардын жатаканасынан алыс кете албай, бир асыл нерсеси унут калган адамдан бетер улам кылчактап, кыялга мас боло, университеттин бет алдындагы жаш кайың арасында көпкө чейин басып жүрдү. Ал бүгүн үйүнө барып тынч уктай албасын билди. Арукенин билегиндей ичке, аппак кайыңга чала сүйөнүп, ал тургаянын апакай жылмакай кабыгына акырын эрдин тийгизип, бир-эки курдай өөп да койду. Ан сайын денесин жеңил ток ургандай каны дүр эте, көөдөнү ысып, жүрөгү лакылдап чыкты. Кезегинде гана автобустардын дүр эте үнү угула, ал кайра бир түбү жок бийик жардан ары кулап кеткендей тып басылат да, алыстан ит үрүп, шаар да купуя тынчып, көмөч казанга жапкан нандай кызгылт тегерек ай дагы көшүлө, үргүлөп бараткандай сезилет. Жатаканалардын терезелеринен анда-санда көрүнгөн жарыктар өчүп, эшик алдындагы баскандардын да аягы тыйылды. Шаар таттуу уйкуга кирди. Шаар караманча тынчыды. Ашыктык жүрөгүн жара тээп, көөдөнүн тыткылай, Дыйканбек жалгызсырай Арукенин кучагына жыгылып ыйлагысы келди. Арукеге эркелегиси келди. Ушул тапта оюна бир нерсе кылт этти. Азыр жүрөгүн эзген таттуу сезим сыртка чыкпаса, ал ушул боюнча түтөй берип, анан шарт алуулонуп күйүп кетчүдөй сезди. Ары чечкиндүү түр менен барып, Арукенин жатаканасынын эшигин какты. Түн ортосу эле. Дайыма сак жатчу Марфуша жеңе ордунан козголду. Бирок ал шашпай, илэнди басыш менен эшик алдына келди да: "Массыңбы? Саатты карачы", дегендей билегин көрсөттү. Ал жатаканада көптөн бери иштеген бороондуу аял. Бирок кыздарга келген жигиттерге ачуу кыйкырып, бак эткени менен өтө ак көңүл адам. Муну билген жигиттер да Марфуша жеңенин дежурствосунда кыздарга көп келишчү. Бирок ал жатаканага кызуу келген жигиттерди чыны менен эле жек көрүп, "Экинчи бул жерден сенин карааныңды көрбөйүн", деп кууп жиберчү. Ошондуктан жигиттердин өздөрү да ал жерге вино ичип келишчү эмес. "Зарыл жумушум бар эле, ачсаңыз", деп Дыйканбек муңайым үн менен жалоорду. Бирок ал "Укпайм сөзүңдү, эртең кел" дегенсип ары басты. Дыйканбек жалдырап кетпей койду. Ал пол жууп жаткан швабраны кармай бир топтон кийин гана кайра келди да эшик ачып: "А ну-ка, парень, дыхни", деди. Дыйканбек ушуну гана күткөнсүп, жанынын баардыгынча демин сыртка чыгарды. Жигиттин турпатын көрүп, чын эле мас эмес экендигине көзү жеткенден кийин баш чайкай: "Что тебе надо?" деди. Дыйканбек мусапырдан бетер жалооруп жиберди. Анын Арукеде бир зарыл жумушу бар экендигин, эгер аны азыр айтпаса эртең кеч болуп калаарын эскертти. Сөзүнүн аягында "Мен анын тууганымын, агасымын" деп да жиберди. Кыздарга келген жигиттердин баары ошентип айтышчу. Муну жакшы билген Марфуша жеңе Дыйканбектин анысына көп ишенген жок. Бирок жигиттин шөлбүрөгөн, мусапыр абалын түшүнгөндөй болду. Ушундай туруп тур дегендей кол жаңсап коюп, унчукпай үстүңкү этажды көздөй чыгып кетти. Ал кайра келип Дыйканбек жакка карап да койгон жок. Швабрасы менен түрсүлдөтүп, гүшүлдөп пол жууй баштады. Арукени эскертип келгенин эстеп, Дыйканбектин чыдамы кете, жүрөгү түрс-түрс согуп жатты. Күтүү өзүнчө эле кылымга айлангандай болду. Бир маалда үстүңкү этаждан түшүп келаткан жеңил добуш угулду. Ал Аруке эле. Дыйканбек утурлай басты. Арукенин жүзү ушунчалык татынакай, ары мээримдүү экен. Ал Дыйканбекти көрүп таң калган да жок. Кайра ал буга ичинен сүйүнүп, жымырылып отургандай болду. Аруке кооз кызыл чаар халатынын жакасын сол колу менен уучтай кармап, Дыйканбектин алдына келгенде ал бир чети эркелей, бир чети өтө чечкиндүүлүк менен башын Арукенин төшүнө таштап жиберди. Аруке ушуну гана күткөнсүп, назик,
жумшак колу менен Дыйканбектин башын төшүнө кысып, чачын жайсылай эркелете, кыздын жыпар жыттанган жылуу төшү бүткөн боюн калтыратып, аны колу чачынан сылаган сайын ток ургандай таманына чейин дүркүрөй, эми Дыйканбек өзүнүн сезимин башкарууга караманча кароосу келбей, оозуна бир да сөз кирбей, кыздын аппак төшүнөн, алкымынан эрдин көзүн өпкүлөй, көзүнөн жашы салааланып ыйлап жиберди. Ал өзүнүн бул абалынан кыпындай да уялган жок. Бул кубанычы көкүрөгүнө сыйбаган таалайлуу адамдын ыйели. Аруке дагы өзүн алдырып койду. Ал жүзү башын аймалаган Дыйканбекке эч каршылык кылбай, кайра өзү анын ысык чекесинен сүйүп, «Мако, кантет» дегенден башка сөз айтууга чамасы келген жок. Бирок ал ошол Арукенин оозунан чыккан жөнөкөй сөздөр өтө назик, өтө жагымдуу, дубананын сөзүндөй сыйкырдуу эле. Анан эки магнит бири-бирине шап келип жабышкандай, Аруке менен Дыйканбектин эриндери бири-бирине чаптала түштү. Андай ширин, андай ысык эрин Арукеде гана болмок. Бул айкалышкан эки ашыктын жүрөктөрүнүн кагылышынан башка эч нерсе угулбай, жер шары айланган огунан токтоп, дүлөө жымжырттык өкүм сүрүп калды. Дыйканбек бул бир мүнөттүк сонун учурдун кылымга айланышын самады. Ал ушул таалайлуу учур менен кошо кылымга сиңип кеткиси келди. Ал өзүнүн таалайына ары ишене бербей, Кудай бул түшүм болбосо экен, деп да ойлоп жиберди. Биринчи эле жолу Аруке эсине келди. Анан ал эки жагын карабай, Дыйканбектин жашын алаканы менен сүртүп, кайра анын көзүнөн өптү. Мына ушул улуу окуянын күбөсү болгон Марфуша жеңе да турган ордунда катып, өзү да жашып, жоолугунун учу менен көзүн сүртүп турган. Ал бул эки ашыктын мамилесинин ууздай таза экендигин түшүндү. Жүрөгү элжиреп, энелик мээримин чачып жиберди. Марфуша жеңени эми гана көрүшкөнсүгөн тигил экөөнүн кысыла түшкөнүн көргөн аларды соорото, «Тигил Кызыл Бурчка барсаңарчы», деди. Дыйканбек андан кечирим сурагандай Арукенин эшикке чыгып келүүсүн өтүндү. Марфуша жеңе унчукпай баш ийкеп койду да, бөлмөсүн көздөй кетип бараткан Арукеге карап, «Жылуураак кийин», деди. Марфушага рахмат айтышкан ал экөө эшикке чыгышты. Ай төбөдөн угуп калыптыр. Түн ортосу эле. Алар университеттин төмөн жагындагы ботаника багына кирип кетишти да, таң атканча ошол бактын арасында басып жүрүштү. Түн баг ичин айдын майланышкансыган сары шооласы көзөп, баг ичи салкын, баг ичи гүл жыттанып, бири-бирине атаандашкандай, өчөшкөндөй булбул таңшып жатышты. Шөөдүрүм жеген муздак көк шибер арасынан кезегинде бөдөнү бытпылдыктап, ары жактагы кароолчунун үйүнөн жаш баланын ыйлаганы угулат. Бул ашыктар гана үчүн жаралгандай, майдын гүл жыттанган айлуу түнү улам көшүлө берди. Кезегинде гана бак чегиндеги кучак жеткис көк теректердин шуудурай түшкөнү угулат. Ошентип, Дыйканбек бул май түнүндөгүдөй бактылуу болгон эмес. Арукенин чачынан сылай, көзүнөн, алкымынан өп, өзүнүн ушунчалык чечендигине таң калды. Ал келечек жөнүндө кыялданды. Экөөнүн ушунчалык бактылуу болоорун эскертти. Аруке да баягысындай эле «Мако» деп эркелете чачынан сылагандан башка ашык сөз айта алган жок. Алар ай аскалуу тоонун шиш чокусуна илинип, таң агарганча жатаканага келишти да, Дыйканбек колун кармап туруп Арукеге энтиге сүйлөдү. «Айтчы, жаным, сүйүүнү кирдетпей кантип таза сактоого болот? Сүйүүнү эскиртпей, жашыл арчадай көпкө кармай турган күч жокпу табиятта? Адам өмүрүндө сүйүүнүн бир нече түрүн кезиктирет дейт. Ошол чын болуп, биринчи сүйүү эскирсе, ал эстен чыкса, анда мен жашоого нааразымын. Ынак сүйүшүп жүрүп, баш кошкондордун ортосундагы сүйүү да эскирип, көнүмүш жорукка айланат дейт. Эгер ошол чын болсо, анда сүйүү дегенибиз жалган нерсе экен да. Айтышат, эскирбей, адамды дайыма ойго салган сүйүү бул бири-бирине арзый, бирок жетпей калган сүйүү деп. Эгер ал чын болсо, экөөбүз ушинтип сүйүшүп туруп, баш кошпой арманда калабызбы? Анда бул дүйнөдө сүйүүнүн жыргалын көргөн ким? Айтчы, Дыйканбек, эмне үчүн сүйүү жаңы боюнча турбайт? Эмне үчүн сүйүү таза боюнча калбайт? Кел жаным,
Сүйүү деген бул жалган нерсе эмес экендигин далилдейлик. Сүйүүбүздү кирдетпей, картайтпай, таза тутуу үчүн ант беришелик. Өмүрлүк болуш үчүн ант беришелик. Макулсуңбу ушуга? Ошондон кийин экөө таттуу өбүшүп туруп ажырашышты. Шорук карыяныкына Дыйканбек жайдын толуп турган кезинде келди. Уйлар бададан кайтып, күн кылкылдай уясына батып бараткан маал эле. Тоонун алкымын көздөй кеткен асфальт жолдун эки жагына иретсиз салынган чакан кыштак адегенде Дыйканбектин көзүнө өтө жупунудай сезилип, бирок көк шалбаадагы каркылдаган каз үрдөктөрдү көрүп, эмнегедир анын көңүлү тына түштү. Рас, чакан кыштак ичинде чоочун ит келсе да сезилип тургандай, бададан кайткан уйларын көздөгөнү чыккан айылдыктар Арукени ээрчи шоруктукуна кирип бараткан Дыйканбекти «Бул бейтааныш жигит ким?» дегендей таңдана карашты. Шорук үйүндө жок эле. Ал кыштактан алдаганча обочоро кумдак жердеги желе алган коондордун арасында жүргөн. Ошондуктан өткүр Аруке энеси менен учурашкандан кийин азыраак да тыным алдырбай Дыйканбекти ээрчиткен боюнча атасын чакырганы талааны көздөй жөнөдү. Акыркы жылдары Шорук Такай колхозунун коонун баккандыктан элде аны коончу Шорук деше турган. Чүй боорунда Шоруктун ширин коонун таппаган адам чанда чыгаар. Жер тоборсуп, кош чыккандан тартып, коңур күзгө чейин ал ошол коон айдалган талаадан чыкпай, кезегинде гана үйүнө келип, тиричиликке каралашпаса, көбүнчө өзү жасаган кичинекей чөп алачыкта түнөп, шамал жыттана, тер жыттана, арык түзөтүп, желе таштаган коондордун арасындагы кекирени жулуп, Шорук бир мүнөттө тыным алчу эмес. Шорук мээнеттен качкан адамды жаман көрүп, ал өзү кышкысын жасоого иш таппай калса, кечке башын көтөрбөй эшик алдында үйүлүп жаткан өрүктүн жумуру дүмүрүн жаруу менен алек болчу. Кээде эшик алдынан өтүп бараткан бекерпоз боз жигиттер машакатсыз тура албаган чалдын жанына кайрыла калышып, жарыктык десе, такыр эле жаныңыз тынбайт. Тетигил үйүлгөн отунду ким жагат? Кана, балтаңызды бериңизчи, дешип. Бирок кара күчкө салып, өрүктүн дүмүрүн бөлө албай убараланышчу. Анда башынан кара буу чыккан жигиттин колунан балтасын алып жатып, өрүктүн дүмүрүн жарса бир акылдуу жарат, же болбосо акмак жарат, деп кыт-кыт күлүп койчу. Эмгекчил, ары жоомарт Шоруктун дагы бир кызык мүнөзү ал жалгыз тамак ичкенде эрөөн көрүп, эгер үйүндө кичине эле даамдуу тамагы болсо, көчөгө жылып чыгып, бирөөнү ээрчитип келчү. Чалынын анысына илгертен көнгөн Момун кемпири Марка апа казан асканда тамакты 2-3 кишиге ашык жасай турган. Алар кыштактан чыгар замат кызгылт гүл ачкан беде аянтынын так ортосундагы жалгыз аяк жолго түшүштү. Бет алдыларында бирде көгүш, бирде саргыч, бирде кызгылт тарта кобулжу колхоздун көз жеткис мейкин талаасы мелтирейт. Кучак жеткис балбылдаган күн горизонтко бел чесинен чейин төгүп, анын кызгылт сары коюу нуру каректерге чагылып, теребел көшүп, үргүлөй, жел аргы токтоп, ныксыраган жерден бал жыттуу ысык илеп келип, табият ыңкып турду. Тегиз баш алган беде аянтынын үстүндө эртеден бери чарк айланып жүрүп, канаттары талгансыган апакай калкан көпөлөктөр гүл ачкан беденин кызгылт тоголок учуна бүккөн боюнча үргүлөй түшкөнсүп, эми алардын ордуна чоң курсак сары тампыстар, илээнди ийнеликтер, жайнай, саратандын үнү ан сайын талааны кереметке тундуруп, ан сайын куттуу талаага жан кирип, ал өзүнчө бир кайталангыс обонду созуп жатты. Кыпкызыл гүл ачкан талаа гүл кайырынын кылда чокусунда салаңдай илинип отурган сары айгыр чымчык да чүрүлдүк деп сайрай, бири-бирине атаандашкандай бөдөнөлөр бытпылдыктап, асманда оюн кура топ таранчы учуп жүрдү. Тээ обочудо чалгык өңүргөн жалгыз атчан баратты. Жалкоо басыгы бар атынын тизгинин таштап коюп, кежегеси салаңдаган ал сыягы үргүлөп бараткансыйт. Андан аркы кызгылт кыштан салынган узун бурананын жанындагы кызылча талаасындагы аялдардын шайыр үнү улам ыраактап, Аруке менен Дыйканбек жүрүп отуруп суу каптаган колотко жеткенде иңир кирди. Баятан бери алар бири-бирине унчугушпай, табияттын купуя сырдуу сулуулугуна суктанган Дыйканбек каап, этүү нигимди ала чыкпай,
деп ичинен өкүнүп келаткан. Колоттун чегине келип токтогондо Аруке аппак билегин Дыйканбектин мойнуна арта салып: "Аз калды. Тетиги топ карындыз өскөн дөбөгө жетсек, атамдын алачыгы көрүнөт", деп эркелеп жиберди. Дыйканбек унчукпастан Арукени бооруна кыса өпкүлөй, анан алардын чоктой ысык эриндери бири-бирине жабыша, ашыктар көз ирмемчелик саамга жансыз боло түшүштү. Ушул кезде айдын жаркын боору көтөрүлүп, ала тоонун өндүрүнөн сыдырым жел аргы жүрө, айыл үстүндө куу тезектин түтүнү жыттанып кетти. Ошондо гана өзү туулган жеринин топурагын тепсеп турганын эстеп, Дыйканбектин кирпиктеринен жаш кылгыра. Арукенин чачынан сылай чөгөлөй калды да, өтө этияттык менен түктүү жерге эрдин тийгизип: "Касиеттүү тууган жер, ата бабамдын ыйык конушу, сага жаным курман, сени унуткан чүрпөлөрдү кусуруң урсун", деди. Ошондон кийин бир ыйык мазардын алдында сыйынып тургандай, алар бир топко чейин унчугушкан жок. Ай көтөрүлө, теребелдеги агыш нур чайып, колоттогу көк шиберди жайпай агып жаткан кашка суудан бакалар чардай баштады. Бут кийимин чечип, шымын жоон балтырына чейин түрө калган Дыйканбек Арукени бооруна балача сыга кучактай колоттун өйүзгү кырына чейин көтөрүп барды. Чачы Дыйканбектин ийинен ары коюлуп, ал Дыйканбектин мойнунан сыга кучактай көзүн жумуп уктап калгансыды. Адамды боюнан узун карандызды аралай өткөн жигит колоттун кырына чыкканча араң чыдады. Жылаңайлак жүргөнгө көнбөгөн тамандары дүүлүгүп, ал Арукени алдына алып отура кетти. Арукенин сулуу кирпиктеринен нур таам, ал куду суу перинин кызындай магдырап, жибек чачын жел үйлөй чын эле үргүлөп кеткенсиди. Дыйканбек аны ысык эрдин жай өөп: "Аруке, тура кой", деди. Анткени кошкурган аттын добушу угулуп, аларды көздөй бирөө бастырып келаткансыды. Алар чын эле коон айдалган аңыздын четине келип калышкан экен. Атчан тетигил бедени көздөй бастыргансыды. Ордунан тура калган Аруке: "Атам! Атам экен! Ата!" деп кыйкырды. Атчан тизгинди аларды көздөй бурду. Чоң курсак бээ туш жагындагы бедени чалып алып, күтүрөтө чайнап келатты. Чукул бастырып келген Шорук Арукени менен Дыйканбекти тааный коюп, сүйүнгөнүн жашыра албай калдастап калды. "Мына эмесе, күнүгө келет деп жол карайбыз, көздөн учтуңар. Бу силер эмне кемпир чалды сынайлык дедиңерби? Рас болбодубу? Кана жүргүлө үйдү көздөй." "Үйгө барганда эмне кылабыз?" деди Аруке эркелей. "Ботом эмне кылабыз дегениң кандай? Козу соебуз, мейманды коноктобойбузбу? Кана жүргүлө." "Козуңузду эртең союңуз, ата. Бүгүнчө жашай турсун. Андан көрө алачыгыңызды көргөзүңүз." "Алачыкты эмне суутуп коюптурбу? Эртең келип көрөсүңөр. Алачык бир жака качып кетпейт. Коон быша элек. Жаңыдан түйүлдү. Эртең эмес, козумду бүгүн эле соем. Эртеңкинин өз ырыскысы бар." "Кечирээк болуп калды го", деп Дыйканбек сыпайгерчилик кылмакчы болду эле Шорук айтканынан кайтпай тургандыгын бышыктагансып бак этти. "Биз мейманга этти үркөр төбөнүн оомоюнча берсек ыраазы болбойбуз. Конок күтүүнүн каадасы ошол. Бүлүк кайнаган казанды тиктеп коюп, кобурашып отурганга не жетсин. Ошенткенде гана мейман этке да тоет, кепке да тоет. Кана эмесе, соодалашпай жол арбыталык. Баса жүргүлө, алачыкты көздөй. Жөө жалаңдабай эле арабаны чеге коеюн. Жумшак көк беденин үстүнө отуруп аласыңар." Алар жылдыз бүлбүлдөгөн айлуу түндө жайма-жай көк беде салынган жалгыз аттык арабанын үстүндө отурушуп, кыштакты көздөй жол тартышты. Туш-туштан бака чардай, бөдөнү бытпылдыктап, айлуу түн көшүлүп, жыттуу көк беденин үстүндө жаткан Дыйканбектин жаны жай ала үргүлөп кетти. Анын башын тизесине коюп, Аруке жигиттин чачынан сылап баратты. Түндө кеч жатканына карабастан Дыйканбек эртең менен эрте турду. Терезенин түбүндөгү өрүктүн бутагынан таранчылар чырылдап, ит үрө, тоок какылыктап, короз кыйкырса, уй мөөрөп, бул өзү көрбөгөн бөтөн жай ансыз да уйкусуз сак Дыйканбектин көзүн умачтай ачты. Уйкусу да канып калгансыптыр. Ал эшикке чыкканда чарп-тарап жап-жарык болуп, чыгыштан алоолонуп күндүн кызыл муруту чачырап келаткан. Арабадагы көк бедеге тойгон чоң курсак тору бээ окуранып, кулагын жапырып бейкапар.
Түндө жазыкка башын койбогон адамдан бетер Шорук карыянын турпаты камбыл. Ал самоор коюп жатыптыр. Түтөгөн самоорду көрүп Дыйканбектин чай ичкиси келди. Кийинип чыккан Дыйканбекке карап Шорук өкүнүп койду. Ата балам-ай, кичине уктай турсаң болмок экен. Али эрте, самоор кайнаганда өзүм ойготпойт белем. Шоруктун огороду колот сыяктуу ойдуң жерде болчу. Тамды ал колоттун четиндеги тектирчеге салыптыр. Дыйканбек колотчонун чети менен өйдө басты эле колоттун баш жагы туюк экен. Андан ары бута атым жерде темир жол созулуп жатат. Мына ушул маалда товар тарткан кызыл вагондор Быстровка тарапты көздөй шуу этип өтүп кетти. Темир жол солкулдап поезддин куйругу үзүлгөнчө ал карап турду да артынан кайрылды. Тоо тараптан жел согуп, аба кадыресе салкын эле. Шоруктун эшигинин алды бүт алма багы. Берки четте эрте бышчу жыттуу ак алманын шагы ийилет. Ал эми короонун калган жартысына бүт беде себилиптир. Урук кыла тургансып, эмне үчүн ушул бака чейин чаппайт деп ой журуду. Шүйдүрүм жеген коюу көк беденин үстүндө бирин серин көпөлөктөр учуп жүрдү. Катуу жел соккондой болду. Дарактын чокусу дирилдеп бийлеп жаткансыды. Алманын шагындагы бышкан мөмөлөрү дыбырап жерге түшүп, Дыйканбек 5-6 терип ала, бирөөнү көйнөгүнүн колтугуна сүртүп алып, качырата чайнап кирди. Шорук арабаны чегип коюп Дыйканбекти күтүп туруптур. Марка апа уйсаап жаткан. Алар 1-2 пияладан ысык чай ичишип, арабага отурарда Дыйканбек этюднигимди алып алайын деп үйгө кире, төркү туюк бөлмөдө уктап жаткан Арукенин эшигин акырын ачып, бутунун учу менен жыла басып барды да Арукенин аппак оортунан өөп, ачылган төшүн шейшеп менен кымтылап койду. Аруке Дыйканбектин мунусун сезбегендей ууртунан күлкү ойной уктай берди. Дыйканбек шарт эшикке чыгып арабага отурду да Шорук тору бээге шапалак үйүрдү. Шорук карыянын арабасына түшүп Дыйканбек 2-3 күн жүрдү. Мына ушул күндөрдүн ичинде Шоруктун Дыйканбекке көрсөтпөгөн жери калбагандай, алар ата бабанын эски кыштоолорунан тартып, чүйдүн талааларын бүт кыдырышып, тетигил Токмокко жакын Кара тоонун түбүндөгү Жүзүм совхозунда да болушту. Шорук көп сүйлөп, бул жерде өткөн далай тарыхый окуяларды, чабыштарды аңгемелей, чүй жергесиндеги айдоо аймактарынын жайын, эгин айдалган, жемиш өскөн, бакча өскөн кыртыштардын сырын окумуштуу адамдан бетер кылдат баяндап, карапайым карыянын эзелки ата бабадан келаткан дыйканчылыктын тажрыйбасын бүт өзүнө сиңирип алгандыгына Дыйканбек таң калды. Ал өзү коон айдаган аянтчасын жөө көрсөтүп чыккандан кийин жашыруун сыр айтчу адамдардай Дыйканбектин кулагына шыбырады. Ушул аймактын жери 100 гектарча бар. Бирок бул жерди Теңирим жалаң коон үчүн гана жараткан. Башка дан өсүмдүктөрү менен жашылчалар өспөйт. Бул жерге жемиш багында саюуга болбойт. Буудай айдап көргөнбүз. Буудай кичине эле келет да баш алган кезде кыл мая болуп, даны да чүрүшүп майда болуп калат. Арпа да начар өсөт. Ал дагы башы кылтыйып эле комбайндын дишине илинбей калчу. Далай агрономдор баш катырышып, анан бул жер сепкен түшүмүндө актабайт экен дешип, кысыр калтырган убактары да болгон. Жайкы Саратандын убагында баш алган буудай күйүп кетип, айрым башкармалар иштен да алынган. Бул жер жөнүндө колхоздун активдери сааттуу жер дешип да актанышкан. Мунун баары калп эле. Алар жердин сыры билбегендиктен ошентип жүрүштү. Мага бергиле, ушул жерде мен колхозго доход алып бербесем, мурдумду туурасынан кесип берейин. Жерде айып жок дедим башкармага. Агроному жанында экен. Мени олурая карап жаман көрдү. Башкарма жакшы адам эле, каршы болгон жок. Кыскасы, менин тажрыйбам ишке ашпаса, анын эч нерсеси коромок эмес. Ошентип 15 жылдан бери бул жердин ээси менмин. Жалаң гана ушул жерден түшкөн доходко колхоздун капчыгы толду. Жердин сырын билбеген кишини баба Дыйкан мазактап коет. Айтмакчы, ушул жердин топурагы майда, кумдак келет. Сууну көп керек дейт. Жерди кандыра сугармайынча эгин болбойт. Ал эми жайкы ысыкта анча суу кайда. Баса чүй боорунун башка жерине салыштырганда бул жерге күн өзгөчө таамай, тигирээк тиет. Анан калса жердин өзү да кырманга окшоп туш тарабынан баары ачык.
шамал тоодон соксо да, кыбыладан соксо да мына ушул тасырайган аймактын бетине келип урунат. Бул жер тоодон да алыс, токмоктон да алыс, өзүнчө чөл. Дыйкан жердин ушул жагын эсепке алыш керек. Үстүнөн ачуу тийген күндүн нуру сабаса, туш-туш жагынан жел аргы үйлөсө, суу деген жетпесе, анан бул кумдакка эмне өсөт? Ошону билген ата бабабыз илгертеден эле бул жерге коон айдоочу. Ак чөлдүн коону деп. Муну кыргызда жебеген адам болгон жоктур. Теңирим бул жерде коон үчүн гана жараткан. Топурагы да, шарты да жалаң коондуку. Коон үчүн бир кичине кулак суу жетет. Айдын жарыгына салып, 5-6 күндө сугарып алам. Күндүн нуру болбосо жетишет. Күнү көп жердин коону да ширин болот эмеспи? Жакында анделек бышат. Анан кунан койдун куйругундай ширин басып алдылар, жыт аңкытат. Ошондо көрүп ал, балам. Талаанын үстүндө жып араңкып, тоодогу жанагы аары бүт ушул жакка учуп келет. Мына ушул жердин коонуну айылга бир деле алып барсаң, бүт аймакка жыттанат. Фрунзеге барып көрдүк. Мырза чөлдүн коону деп кыйкырып коюп, кара тордомо коон сатып жатышкан экен. Диңкийип чоңдугун айтпа. Бирок ашкабактан айырмасы жок. Жыт да жок, даамы да супсак. Ошол кантип коон болсун? Анын сырын да билип турам. Салмагын арттырыш үчүн сууну аяган эмес, семиртиш үчүн жерге балекеттин баарын төккөн болуш керек. Акчанын артынан түшкөн шылуундар да. Мен өмүр бою коондун аянтына жер семирткич төктүргөн жан эмесмин. Баятан бери Шорук карыядан көзүн албай тыңшап отурган Дыйканбек таңданып койду. Анда жер арыктап түшүн бербей калбайбы? Жер семирткичти жерүү биздин күндүн талабына туура келбейт? Шорук кебилген жок. Угуп тур, Дыйканбек уулум. Аныңа да жооп берейин. Ырас, үстүнөн түшпөй мине берсе атты арыктайт. Жыл сайын үстүсүнө тиге берсе жерди арыктайт. Өмүр бою топурак чеңгелдеп жүрүп аны кантип билбейлик? Өзгөчө коон айдалган жерди семиртүүнүн жолу башка. Төмөнкү жайкалган көк беден көрдүңбү? Ал 40 гектарча келет. Ал жердин бедесине 4 жылча болду. Күздө ал бедени буздуруп, мына бул коон жаткан жерге беде септиртип коем. Тигил беденин аңызына эми коон оңко турат. Азыр ал жердеги беденин тамыры картая элек. Бузганга оңой, жакшылап бакса беде жер тандабайт. Которуштуруп айдоонун натыйжасында кыртыш бузулбайт. Токмоктун базарына биздин ак чөлдүн коону түшкөндө кызыл кулактардын коонуна эч ким жолобой калат. Уулум, ак чөлдүн коонундай коон кайдан болсун? Биздикинде ширин коонду Фрунзеден аркы ак суунун этегине өскөнүн көргөм. Эми алар да айдабай мырза чөлдүн коонун жеп калыптыр деп уктум. Алар арабага отурушуп арпа тектирге баратышкан. Күн чыйылдап ысык тийип турду. Бир маалда ойлуу бараткан Шорук божуну жыйып, арабадан жигиттей ыкчамдык менен секирип түштү да, сен да түш дегендей Дыйканбекке ишарат кылды. Дыйканбек Шорукту ээрчи кичинекей дөңсөөгө чыкты. Дөңсөөнүн чөбү катып, кодок карандыстын жалбырагы да куурай баштаптыр. Алар дөңдүн чокусуна чыга берерде чегирткелер дыр коюп, иймелеңдеп бир кулач кара чаар жылан аяктай коңулга кирип кеткенде Дыйканбектин денеси жыйырылып сестее калды. Шорук ошол жылан кирген коңулдун жанына барып токтоду да капарсыз сүйлөдү. Жерди урматтаган, сыйлаган адам анын сырын да билиш керек. Ал эми сырын билип урматтасаң, кара жер акыбетиңди сөзсүз кайтарат. Атаң ошондой адам болчу. Сары өзөн чүйдү касиеттүү жер деп ата бабадан бери айтып келген. Касиеттүү чүйгө жазгы маал куу таякты сайып койсоң да өңүп чыгат дешип айтышаар эле карылар. Бирок топурак чеңгелдеген дыйкан жердин сырын билмейинче эмгек үзүрүн көрө албайт. Айтмакчы, мына бул эски туура арыктын нугун көрдүңбү? Ошондон төмөн карай коон бышат. Ал эми мына бул арыктан бир чат жогору карай коон айдачы. Коону гүлдөп желе алганы менен бышпайт, пачкиленип калат. Мына ушундан өйдө кызылча, буудай, картошка, жүгөрү баарын айдай бер. Өзгөчө бияка жанагы кызыл алма апорт жакшы болот. Тетиги жогорку көкетек апорттун мекени. Бир алмасын бир адам жеп түгөтө албайт. Ал эми жытычы. Бул кызыл алма биздин айылга, Токмоктун чет жакасындагы деле өсөт. Бирок алардын даамы, жыты мына бул тоо түбүндөгүдөй болбойт. Өзү да анча чоңойбойт. Алгач көргөн адам муну байкабайт. Анткени өрөөн бир, бирок жакшылап байкасаң ар бир тердиктей жердин өзүнчө шарты, сыры бар.
кызык ушунда.